Кутман кеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Сарысеп, студияда мен Мурат Жолкеев. Эми бүгүнкү биздин темабыз пластикалык хирургиянын Кыргызстандагы өнүгүүсү тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Самарбеков Нуртилек Самарбекович, пластика хирургу. Урматтуу Самарбек мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Эскертип өтөйүн, түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде ушу Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү хирургия, башкача айтканда пластикалык хирургия боюнча өзүңүздөрдүн пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар, ойлоруңуздар болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Самарбек мырза, менин биринчи эле суроом ушу жалпы телекөрүүчүлөргө жана мага да кызык болуп атат. Мындай түшүндүрмө аннотация берип өтсөңүз, негизи пластикалык хирургия дегенге эмнелер кирет жана ал качан пайда болгон? Негизи пластикалык хирургия деген эки түргө бөлүнүп кетет да. Бул деген эстетикалык, анан реконструкциялык хирургия болот. Пластикалык хирургиянын башталышы эң башынан бул реконструкциялык хирургия тарабынан башталган. Себеби дегенде медицина тармагындагы кызматкерлерди ушул нерселерди ойлоп чыгууга талкуу кылган да. Баягы илгери деген өзүңүздөр билесиздер, баягы травма көп болгон, анан кийин согуштардан кийин дагы бир ушундай окуялардан кийин көп жерде адамдын денесинде кемчилдиктер болуп калган да. Ошол эле беттен бир мурду, например, сынып, ошол жактан дагы дефект болуп, и ошол кезде эле врачтар ушул нерсени кантип кайра ордуна калыбына келтире алабыз деп ошондон эле аракет кылышып, ар кайсы методикалар менен жасап башташкан да. Эми ал кезде чынында баягы уровень бир аз башкача болгон, деңгээл, бирок башталышы ошондой эле башталган да. Пластикалык хирургиянын качан аябай өсүп өнүгүп баштады да? Өсүп өнүгүү башталганы бул аябай эл билип, ушундай медицина тармагы бар экенин, анан кийин билип башталганы бул 1960-50 жылдар. Өткөн кылымдын 50-60 жылдары экен, Өткөн кылымдын 50-60 кайсыл жерлерде башталды? Жылдарына туура келет. Бул деген эң эле негизгиси бизде могул Европа өлкөлөрүндө. Ошол жактан башталган, анан дагы АКШда. Америка Кошмо Штаттарында, и дагы эскалага түшүнөрсө бул Индия өлкөсүндө дагы пластикалык хирургиянын эң башталышы ошол жактан дагы башталган десек жаңы. Жакшы. Эми алыстабайлык, өзүбүздүн Кыргызстанга келсек, биздин тема айтып аткандай эле, Кыргызстанда бүгүнкү күндө ушу пластикалык хирургиянын абалы башкача айтканда өнүгүүсү кандай болуп атат деген суроо жаралып атат да. Кыргызстанга качан келип баштады да? Эгемендикти алгандан кийин башталды окшойт ушу. 30 жыл мурун десем болот. Жок, Кыргызстанда негизи пластикалык хирургия бул деле реконструкциялык түрү сиз айтып аткандай болуп келсе керек, Болуп келген, ооба. Бизде эң биринчи бардык өлкөгө биринчиден ошол реконструкциялык түрүнөн башталган да. Ошол баягы ожогдон кийинки калган ушундай бир дефекттерди толуктоо максатында. Бирок бизде реконструкциялык хирургия башынан эле болгон, башка өлкөлөр менен чогуу эле. Именно эстетикалык тармагын ала турган болсок, азыркы күндө биздин мамлекетибизде акыркы бир 10 жылда аябай бир күчтүү бир темп менен өнүгүп келатат да. Акыркы 10 жыл дагы, андан дагы экиге бөлө турган болсок, акыркы 5 жылында азыр аябай башка бир деңгээлге чыгып калды биздин пластикалык хирургия. Мурунтан ала турган болсок, чынын айтканда бизде Кыргызстанда саналуу эле ушул тармактын кесиптин ээлери болгон да. Азыр деген абдан көп. Абдан көп, анан дагы көпчүлүк эле баягы чет өлкөлөргө чыгып, башка жактардан тажрыйба алып, үйрөнүп келишип, анан кийин бизде ошол нерсени практика түрүндө аз көрсөтүп иштетип атабыз да. Ал жөнүндө сөзсүз түрдө сүйлөшөбүз. Баягы чет мамлекеттен өзүңүз айтканда билим алып келип, бүгүнкү күндө тажрыйбасын Кыргызстанга жүргүзүп аткан боюнча сөзсүз түрдө сөз ал жөнүндө козголот. Негизи эле мынакей өзүңүз айтып өттүңүз, эки түрү бар, эстетикалык жана реконструкциялык депчи. Бүгүнкү күндө кыргызстандыктар кайсыл багытта сиздерге көбүрөөк кайрылып атат? Ошол өзүңүз айтып аткандай баягы кандайдыр бир шарттарда денесине баягы мүчүлүктүктөр келип, оңдош үчүн кайрылабы, же болбосо эстетикалык багытта баягы кайрылышы, кайсы учурлар көп кездешет? Негизи эгер санын алып салыштыра турган болсок, эстетикалык хирургия боюнча бизге кайрылгандар абдан көп азыр. Реконструкцияга караганда. Реконструкцияга бул деген мажбурлуу түрдө эле келет да. Аны албетте жасаш керек. Ана эстетикалык операциялар бул деген андай сөзсүз түрдө жасаш керек дей турган операция эмес.
Бул деген биринчиден ошол кишинин каалоосу менен келет. Мен ушул жеримден комплекс болуп атамын, жасап бериңиз деп. Анан биз көрүп консультация кезинде бирок действительно ошол нерсеге показания барбы, жок, ошонун баарын чечип алып, анан кийин жасайбыз да. Эми салыштыра кетсек, эстетикалык операциялар албетте көп, бир топ эле ашып түшөт реконструкцияга караганда. Анан именно эстетикалык хирургия менен баягы иштеген хирургдар дагы бир топ көп да. Бардыгы эле реконструкцияны жасай албайт, жасай беришпейт. Реконструкцияда айтып калдык да, бул чындыгында эле өтө оор түрлөрү болсо керек. Баягы авто аварияларга туш келген же болсо өзүңүз айтып аткандай баягы тилсиз жоодо баягы денесинин жарата алган адамдарга айрылат да. Бизде мынакей өткөн кылымдан эле бул нерсе өрчүп келген деп атасыз. Бүгүнкү күндө 10 жылдан бери эстетикалык түрү, башкача айтканда, ушул пластикалык хирургия. Негизи эле мындай статистиканы карап көрсөк, мен дагы бүгүн мындай көз жүгүртүп койдум, сиз менен маек курардын астында. Аябай Азия мамлекеттеринде дүркүрөп өсүп атыптыр. Бул багытта негизи Корея мамлекети алдыңкы орунда турат экен. Дүйнө элдеринин баары ошол жерге барып эстетикалык түрдөгү операцияны жасатат экен. Андан тышкары Туркия мамлекетинде өтө кардарлар көп, бетаптар көп болуп аяка кайрылышат экен. Ушундан суроо жаралат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ушул клиникалар, башкача айтканда ооруканалар ошол эл аралык стандартка татыктуу? Могул баягы пластикалык хирургиянын деңгээли жөнүндө айтып атпайсызбы? Түштүк Корея алдыда экен, анан дагы бир түрк өлкөлөрү деп. Ар бир мамлекеттин өзүнүн бир басымдуу жасаган операциялары болот да. Ошол эле Түштүк Кореяны айтып кетсек, эмне үчүн алар биринчилерден болуп жасап баштады. Анан дагы бирок азыркы деңгээлде 2020-21 жылды алып карай турган болсок, Түштүк Корея өлкөсү биринчи орунда эмес. Аны мен толук айта алам. Каяга азыркы мезгилде? Азыркы кезде деген Европа өлкөлөрү, ошондой эле Америка Кошмо Штаты жана Россия. Демек, балким баасы ошо биз айтып аткан эле Түштүк Кореяда арзаныраак болушу мүмкүн. Ошол себептен мен статистиканы карап көрдүм, кардарлардын, бейтаптардын барышы именно биз айтып аткан ошо Сеул же болбосо Түштүк Кореяга өтө көп экен. Ошол эмеге баратабыз да. Эмне үчүн Түштүк Кореяга баягы башында көп барып баштаган, көп жасалган. Себеби дегенде Түштүк Кореяда биздин азиатский внешность деп коет да. Эң башкысы эле века сурма салып деп коебуз, азиатский век деп. Сурма салгандан ошондон башталганда ал жакта. Анан дагы негизи эле бет түрүсүн баягы өзгөртүү операциялары Түштүк Кореяда өнүккөн да. Анан сиз айтып кеттиңиз Туркия өлкөсүндө. Туркия өлкөсүндө ринопластика деп коет. Кечиресиз, бизде телегөрүүчү байланышта бар экен. Анан сөзсүз маек Кубанта сугуп койсок. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, атасы оюңузду билдирсеңиз болот. Алло, ассаламу алейкум. Мындай сурам бар эле. Аял кишилер пластикалык хирургияны кылганын билем да, анан эркек кишилерге барабы, анан барганда кылдырган жерлери көбүнчө кайсы жерин? Ошол суроого жооп берип коесузбу? Рахмат. Рахмат. Мырзалар сиздерге кайрылабы дейт да, бул Кыргызстандын ичинен эле айтып койсок, суроого жооп берип. Мырзалар бизге кайрылат. Ооба, эгерде баягы алып карай турган болсок, 100дөн 1-2 мырзалар келет да. Эми басымдуусу албетте бизге аял кишилер, айымдар. Анан мырзалар негизинен кайсыл операцияларга келет? Алар деген эң негизгиси биздики мурун операциясына. Ошол эле травмадан кийин, ошол эле спортсмендер, ошол эле дагы бир реконструкциялык тарапта келет. Сынып или болбосо эстетикалык жактан деле баягы горбинка деп коет, чоң мурун болот да негизи эле. Ошол эле перегородка носа деп коет, кыйшык болуп баягы дем алганга таасирин тийгизет да. Эркектердин басымдуу бөлүгү ошол мурун операциясын жасатат, анан дагы кулак операциясын. Башка жактан азыркы акыркы 2 жылда 3 жылда бир аз уже келип баштады. Бизде дагы бул баягы липосакция деп коет. Именно ошол баягы жировое отложение деп коет, иш жакта, бел жактарындагы баягы спорт менен машыгып, бирок ошонун жардамы менен ала албай, бирок толук кетпейт, анан абдан кыйын да кетириш. Ошондой себептер менен дагы бир аз фигурасын коррекция кылыш үчүн бизге келишет. Негизи кайрылышат. Жообузду уланта берсек, сиз айткансыз, Туркия мынакей мамлекетин салыштырып аттыңыздар эле, алактагы ушул пластикалык. Эмне үчүн Туркия мамлекети дагы пластикалык операция жактан алдыңкы мамлекеттерден болуп калды? Себеби азыр эле как раз могул теманы сүйлөп кеттик, мурун операциясы деп. Туркияда биздин коллегалар эң көп жасаган операциясы бул мурун операциясы да. Ошол эле баягы ринопластика деп коет. Себеби дегенде түрк өлкөлөрүн карап көрсөңүз, өзүңүз деле бардыгынын мурдулары чоң болот да.
чоң горбинкасы менен моундай чоң мурун болот. Ошол себептен бардыгы мурун кичирейтип, баягы суу жакшынакай мурун кылабыз деп, ошентип Туркиялык өлкөсү именно мурун боюнча алды да. Анан көз боюнча биздин азыркы могул Орто Азиядагы өлкөлөр дагы бир алдыга чыгып калды. Себеби бизде азыр аябай абдан көп могу сурма салуу боюнча. Мен жаңылбасам Казакстан менен Казакстан, биздин Кыргызстан азыркы дүйнө жүзүндө алдыңкы өлкөлөрдөбүз да. Операциялардын жасалуу саны боюнча. Саны боюнча. Сапаты боюнчачы? Сапаты боюнча мен сизге айта кетейин. Ооба, биз мойнубузга алабыз, 5 жыл, 10 жыл мурда биз бир топ артта болгонбуз. Бирок азыр биз ошентип тытынып атып, жакка барып келип атып, ошол эле Корея өлкөлөрүнө барып келип аттык. Ал жактан көрүп, тажрыйба алып, анан азыр акыркы бир 2 жылдагы статистиканы карап көрө турган болсок, Кореядан кайра бияка бизге келе баштады. Бунун эң негизгиси албетте финансы жактан, бирок ошол жактан келген бизде келген пациенттер финансы жагын деле анча эме кылбайт да, ал жакка деле барып жасатса болчу да. Анан дагы эң негизгиси бунун кайсы жактан байкап атабыз, биз Корея өлкөсүнөн жасатып, баягы өзү жакпай калып, көзү ошол эле. Бизге азыр барган сайын көбөйүп баратат, келип кайрадан жасаткандар. Жакшы жаңылык. Именно баягы сурма салуу көз боюнча, анан дагы мурун операциясы боюнча Орто Азияда биздин Кыргызстан мамлекет, мен жаңылбайм, алдыда деп айтам. Дарыгерлер күчтүү экен демек, бизде күчтүү. Ооба. Именно баягы только мурун менен иштеген бизде специалисттер бар да. Канчалык баягы аз түрдүү операция жасаса, ошончолук качествосы күчтүү болот да ал нерсе. Анан мен баарын жасайм деп, тигин жасап, буну жасай берсе, албетте эмеси сапаты түшүп кетет. Вот ошондуктан азыр көз, анан мурун бизде ал жакшы бир деңгээлге чыгып калды. Анан башка жактагы операциялар бар, телого жасалган операциялар азыр денеге жасалган бир жакшы бир деңгээлде өнүгүп келет аталды. Мынакей, сиз жакшы азыр теманы козгодуңуз. Мынакей, айтып атасыз, Казакстанда, ошондой эле Кыргызстанда бул пластикалык хирургиянын кайра бир түрлөрү өсүп, өнүгүп алдыга барат деп. Ушул жерден суроо жаралат. Бул социалдык булактарда да айтылып атат. Негизи кээ бир адамдар ушу сиз айтып аткандай көздүн чийин эмне дедиңиздер? Сурма салдырабыз деп туура эмес салынып калып, баягы жабыркаган адамдар болуп атат. Же болбосо бөөлөк жагына баягы пластикалык хирургияга кайрылып, жасаткандан кийин туура эмес жасалып калган учурлар кездешип атат. Ал жөнүндө жазылып атат. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, жалпы эле баягы СНГ, КМШ мамлекеттеринин ичинде. Ошол себептен суроо. Жарандар, мисалы бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында ушу жасатам деген адамдар болсо, барып кайрылып аткан ошол клиниканын эмнесине биринчи назарын салыш керек, кайсы көңүл буруш керек, кайсы документацияларын текшериш керек. Чындыгында эле сертификацияланган адистер иштейби ал жерде? Дарыгерлердин иштеген ишин антип текшерсе болот. Башкача айтканда кардар эмнени караш керек да? Кардар азыркы деген бизде азыркы заманда баягы социалдуу тармактар аябай бир өнүгүп калбадыбы? Ошол эле Instagram эң негизги биздин баягы бутак бул Instagram да. Бирок ошол эле Instagramдын өзүнө эле ишенип барып баягы хирургка операция жасатып алган туура эмес да. Instagramга азыр баягы Photoshop деген бар, башка нерсе деген бар, баарын барып менин деле бир жумушумду сүрөтүн чыгарып алгандар бар да. Ошондойлор кездешип атат. Анан кийин негизи эле бул эстетикалык операция, жаңы айтып кеттим, бул баягы бат жасатыш керек дей турган операция эмес да. Ошондуктан шашпай баягы хирургка барып, консультацияга барып, же болбосо карап көрүп, тандап дарыгерлерди. Бир эле дарыгерге барып, хирургка барып, ошол эле калып жасата калбаш керек да. Жок дегенде 5-6 баягы специалистке барып чыкса болот. Ага убактысы кенен да жетиштүү болот. Ошондуктан баягы хирургка барганда эмнеден башташ керек? Биринчи, консультацияда хирург бүт баарын толук түшүндүрүп бериш керек да. Ошол эле сиз айтып атпайсызбы, операциядан кийин ушундай нерселер болуп атыптыр, осложнение деп коет да. Вот, ошол тараптарды бүт түшүндүрүп бериш керек. Кандай кезде болот, кандай кезде болбойт. Негизи эле бизге келген кардарлар, пациенттер биз айтып коебуз, абсолютно здоровый адам болуш керек да. Эч кандай оорусу болбош керек алар. Ошондо гана сизге барганга чейин демек анализдерин тапшырып, бизге баягы операцияга жазылаардан мурда бизге келгенде биз өзүбүз баягы анализдерди беребиз баарын. Негизи эле бүт баарын биз текшерип чыгабыз. Жүрөктөн баштап кан тамыр бүт баарын. Ошонун баары жакшы болгон кезде гана биз операцияга алабыз да. Вот. Анан кийин возможно кээ бир хирургдар баягы бул ачык эле нерсе, акчасына кызыгып же да башка нерсе кылып, кээ бир нерселерине көз жумуп алып кете бериши мүмкүн да. Ошондой кезде анан кийин сиз айткан нерселер келип чыгып атат. Мисалы кайрылган жаран
сиз айтып аткандай билбейм операциянын кайсы бир түрүн жазат дейли. Андан кийин аныкы өзү каалагандай болбой калды. Ал дарыгердин айыбынан болду дейлик да. Келишим түзүлөбү дарыгер менен же болбосо клиника менен кайрылып аткан адамдын ортосунда. Кайрадан бекер ал адам жасатса болобу операциясын оңдоп түзөө үчүн? Ар бир хирургдун өзүнүн тактикасы бар да ведение. Мен өзүмкүн айта кете турган болсом, операциянын алдында мага пациенттер операция жасатарга чейин жок дегенде эле 2 жолу 3 жолу консультацияга келишет да. Ал жерде биз каждый миллиметрине чейин түшүндүрүп берем. Кайсыл жерин кандай кылам, ушунун бүт баарын айтып берип, кандай кезде, эмне болгон кезде мен оңдоп берем. Кандай болуп калышы мүмкүн, мен оңдоп бере албайм. Ошолордун баардыгын түшүндүрүп, анан ошолго макул болгон кардарды, пациентти гана анан кийин биз операцияга алабыз да. Анан операциядан кийин эгерде баягы адис тараптан, хирург тараптан бир баягы ошибка кетип, бир нерсе болгон болсо, аны айтып атам го, ошол операциянын алдында сүйлөшүш керек анын баарын. Демек, келишим түзүлүш керек экен. Сөзсүз юридикалык кагаз түзүлүш керек. Түзүлөт, албетте. Бизде кагаз ооз түрүндө да түшүндүрөбүз, анан кийин сөз түрүндө, кийин кагаз түрүндө да баардыгы ошол эле нерсенин баары жазылат. Ошол жерде баардыгы жазылып көргөзүлөт. Көргөзүлөт. Ошол жака кол коюп, анан кийин биз операцияга алабыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертүү. Эгерде сиздер ушундай бир жеке менчик клиникаларга пластикалык операция жасаткыңыздар келип атса, сөзсүз түрдө мынакей биздин Адис айтып аткандай, дарыгерге бир нече жолу консультация киргенден кийин операция башталаардын астында эсиңиздерде болсун, юридикалык келишимди түзүп алышыңыздар керек. Себеби операциядан кийин кандайдыр бир туура эмес баягы дарыгер тараптан жасалган иш-чаралар болуп калса, сиз кайрадан кайрылып, юридикалык жактан кайрылып, оңдоп түзөө иштерин кылууга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Ушуну унутпаңыздар. Анткени муну айтып аткан себеби, урматтуу Самарбек мырза, биздин Нуртилек мырза, биздин кыргыздар көбүнчө баягы юридикалык кагаздарга көңүл бурбайбыз. Кол кой деген жерге кол коюп коебуз дагы, эртеси күнү бирдемкеси кечире сиз кол койгонсуз дейт. Сөзсүз түрдө окушубуз керек. Себеби бул боюнча бир нече жолу биздин телекомпанияга да кайрылышкан. Биздин журналисттер барып журналисттик изилдөөлөрдү кылышкан, бирок аягында бизге кайрылган адамдар кагаз түрүндө кол коюп, ошонун ичинде жазылган боюнча баягы өзлөрүнүн эмесин, укугун. Ошол операциянын алдында толук сүйлөшүлбөгөн үчүн операциядан кийин кандайдыр бир кемчиликтер болуп калса, врач менен пациенттин ортосунда конфликт келип чыгат да. Ошо операцияга чейин баардыгы так түрдө сүйлөшүлгөн болсо, операциядан кийин экөө тең бири-бирин туура түшүнүп, кайра оңдосо оңдоп, консенсуска келип, кандайдыр бир болуп эмеге кетет да, ортолукка келишет. Демек, юридикалык жагын билдик дейлик, Нуртилек Самарбекович. Эми өтсөк Кыргызстандагы ушул операциялардын түрлөрүнүн баасына. Себеби бул өтө маанилүү жана же купуя сырбы. Ар бир клиниканын өзүнчө баягы орус тилинде айтканда ставкасы барбы? Сиздердики кандай дегендей. Негизи эле Кыргызстанда ошо пластикалык операциянын баалары кандай, ошо түрлөрү кандай? Бизде Кыргызстанда пластикалык операция. Биз азыр эстетикалык түрүнө сүйлөшүп атабыз. Эстетикалык операциялардын бааларын айта турган болсок, мен биринчи айтчу нерсе бул биздин эле коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу бизде бир топ эле арзан. Арзан, бирок сапаты боюнча калышпайт. Алдыда болсо болушу мүмкүн, бирок сапаты боюнча калышпайт. Эмне үчүн алдыда болушу мүмкүн деп атам? Себеби бизден Кыргызстандан Казакстанга пациенттер аябай аз барышат да. Ошол эле кезде биздин клиниканын пациенттерибиз 30% Казакстандан келишет. Значит, бул жерде ошо сапатына карап алар тандап атат да биздин бул жакта Бишкек клиникаларын. Бааларын айта турган болсок, бир топ эле арзан, аны биз баягы башкаларга атаандашып эле баягы чоң бааны коюп койбой, биздин баягы жашоонун уровенин, айлыктардын деңгээлдерине карап атып, ошондо бир койгон баалар да булар. Эми мисалга айтып кете турган болсок, ошо эми өтө мындай жалпак суроо берейин. Айымдардын кайрылган кайсыл ошо эстетикалык операцияны жасатыш үчүн сиздерге кайрылат? Кыскача жооп берип коюңуз. Кайсыл нерсени жасатыш үчүн? Бизде тең негизгиси биринчи орунда бул көз. Жанагы эле сурма салуу. Сурма салуу. Сурма салуунун Кыргызстандагы орто баасы канча? Мен орто баасын айта турган болсом, 20-25, 30га чейин. 30 000 сомбу? 30 000 сомго чейин. Бирок ошол эле кезде мен жаңылбасам, баягы ар бир клиниканын өзүнүн баасы бар да, жана сиз айтып кеттиңиз, ар бир клиниканын, бирок ошол эле клиниканын ичинде дагы ар бир хирургдун өзүнүн баасы болот. Ошол өзүнүн деңгээлине жараша, стажына жараша, жасаган баягы сапатына жараша.
канчалык деңгээлде баягы канча көп кардар ага келип атат, ошолорго жараша баалар коюлат да. Бирок ошол эле көздүн операциясы бизде Бишкектен диапазон цен аябай чоң да. 8.000ден башталат, чынын айтсам. 8.000ден 45.000 сомго чейин. Себеби ошол орто. Себеби сиз айтып аткандай эле дарыгердин баягы тажрыйбасына, анын башкача айтканда сиз айтып аткан 20-жылында жашатасы рекламасына жараша болот экен да, туурабы? Түшүнүктүү. Техникалык абалы кандай? Биздики ушул пластикалык операциялар жасады. Жаңырып турабы? Техника жыл сайын өзгөртүлөт да. Албетте, себеби биз баягы башка биздин коңшу мамлекеттер менен бир деңгээлде өсөбүз дей турган болсок, биз артта калбашыбыз керек да. Ошол үчүн мисалга айта кете турган болсок, бизде баягы липосакция деп атпайсызбы, липомоделирование деп коет да тело. Өзүнүн деле майынын жардамы менен фигураны өзгөртсө болот да. Ошол операцияны жасоо үчүн атайын бир оборудованиялар керек да. Ошону Казакстандан дагы биз биринчи болуп алып келдик Бишкекке, бул жака. Бул жака 2019-жылы декабрь айында алып келгенбиз. Бишкек боюнча азыр бир 4-5 клиникада бар ал нерсе, саналуу эле чынын айтсак. Анан коңшу өлкөлөрүбүз бизден кийин бир жыл, 2 жылдан кийин алар алып жаңы эле баштады. Мурда жасалып келген, бирок ошол аппараттын бир эски түрү менен кылынып келген да, башкача методикасы менен. Вот, ошондой эле нерсе, ошол эле мурунга керек нерселер, бардык нерсени биз акыркы баягы чыккан үлгүдөгүлөрдү калтырбай алып келгенге аракет кылабыз ар дайым. Эми сиз урматтуу Нуртилек Самарбекович, өзүңүз жөнүндө сөз сүйлөшсөк, жанатан бир 2-3 жыл айттыңыз, мен жана бизде деп өзүңүз жөнүндө да. Кыскача автобиографияңызды айтып берип кетсеңиз, кайсыл жерде төрөлгөнүңүздүн кереги жок, кайсыл жерде билим алып, билимиңиз медициналык ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Мен негизи бул жакта Кыргыз медициналык академиясын бүтүргөнмүн. 2009-2015 жылдары 6 жыл окуп, лечебное дело факультетин бүтүрүп, ошол жактан ийгиликтүү аяктап, андан кийин мен биринчи баягы жалпы хирургия бөлүмүнө барып, ошол жакта 2 жыл ординатура өтүп иштедим да. Бул биздин биринчи шаардык больницасы, Фучиктеги, билсеңиздер керек. Ал жерде хирургия 2 бөлүмүндө 2 жыл иштеп, тажрыйба алып, үйрөнүп бардыгын. Анан хирургия негизи эле жалпы хирургия бул илгертен келаткан багыт да, уже качан эле изилдеп бүтүлгөн, эме кылып, анан мен ошол кезде эле бир жаңы бир нерсеге, мындай кызыкчысында бир жаңы бир багыт болсо, изденгенге, баягы для саморазвития возможность боло турган нерселер болсочу. Ошентип анан изилдеп жүрүп, пластикалык хирургия тарабына кете турган болуп чечтим. Себеби дегенде эмне үчүн сразу мен пластикага кетип калган жокмун? Именно мен бара турган школада, азыр айтам ал жакты, сразу баягы университеттен кийин албайт да. Тажрыйба керек. Тажрыйбасы жокторду албайт ал жака. Эң жакшы. Минималдуу түрдө баягы бир нерсени билип барыш керек ал жака. Ошентип анан кийин Россиянын Санкт-Петербург шаарында пластикалык хирургия, пластикалык жана реконструкциялык хирургия отделениясына ошол жака тапшырып, 2 жылдык ординатурага. Ошол жака аябай чоң конкурс болгон, себеби окуткан ошол жердеги биздин руководительдерибиз аты чыккан күчтүү специалисттер да. Анан мен барган бир 2 жылдын, 3 жылдын ичинде негизи Орто Азияда менден башка эч ким окуган эмес ал жакта. Анан аябай чоң конкурс болуп, ошол жерден 5 эле кишини алган ал киши. Анан 5-оосту 2 жыл окутуп, 2 жыл Санкт-Петербург шаарында ординатура өттүм. Ошондой эле Москва, ошол эле жылдын ичинде Москва шаарында дагы стажировкаларды өтүп, анан ошол эле Турцияга барып дагы ал жакта да стажировкаларды өтүп келип, билимдин баарын колдон келишинче чогултуп келип, анан кайра бул жака кайтып келип, бизде Бишкекте азыр 1,5 жылдан ашты, уже иштеп атамын. Анан дагы чоң багы пландар бар, чет өлкөгө быйыл эле бара турган жерлер бар болчу, ошол эле стажировка. Пандемия болуп, эч жака чыга албай калдык, көрө албай калдык, бирок онлайн эмес аркылуу азыр Zoom деп коет, ошол жактан бирок калтырбай эле баарына катышканга аракет кылып атабыз. Кайсыл сиздин баягы мынакей пластикалык хирургтар өтө ар түрлүү багытта иштешет деп атпайбы? Сиздин багытыңыз кайсыл? Сиз кайсыл жактарга, кайсыл нерсеге операция жасайсыз? Негизги багыт меники баягы дене түрүнө жасалган операциялар. Бул деген өтө оор экен да, бул анда. Чоң операция. Восстановительная операция после родов деп коет, баягы аял кишилер 2-3-тү төрөгөндөн кийин 35-36 жашка чыгат. Жашта болчу. Анан ошол кезде эле баягы курсагы чоң болуп, чоюлуп, баягы же көйнөк кийсе жарашпай, диастаз деп коет. Баягы ал деген нормальный нерсе да болчу.
ал деген чоңоет. Ошону кайра восстановить этип, жакшынакка кылып, бүтүп лишнийин алып, абдоминопластика деп коет ошол. Анан липомоделирование, өзүнүн май аркылуу фигурасын өзгөрткөн операцияларды, ошолорду жасайбыз. Ошондой эле төшкө жасалган операциялар. Тоже баягы баланын эмискенден кийин формасын жоготуп, ал дагы аябай мындай караганда аял кишилер үчүн аябай чоң комплекс да ал. Аны түшүнүш керек да. Ошол негизги багыт ошол, анан дагы бетке жасалган операциялар, көздүн операциялары, ошондой эле бетке жашартуу операциялары, кулак, ошолорду жасайм. Меники жасалган операциям бул мурун операциясы да. Мурунга мен жасабайм, себеби дегенде мурун бул өзүнчө бир багыт да. Жана башында айта кеттим, мурунду жасаган хирург только мурун менен иштеш керек да. Барын аралаштырганга болбойт. Биз азыр мынакей жанатан бери ушу көп убакытта эстетикалык багытта операциясы жөнүндө сүйлөштүк да, ушу пластикадан реконструкция жөнүндө маалымат берип кетсеңиз да, кайрылабы сиздерге? Негизи реконструкциялык багытта пластикалык операциялар биздин баягы жеке менчек эмес, Кыргызстандагы жалпы хирургдар деле жасаса керек да. Реконструкциялык хирургия бөлүмү бизде Кыргызстан боюнча отделение микрохирургия 2 деп коет. Эми биздин могу национальный госпитальда бир эле отделение бар да негизи. Ошол жакта да реконструкциялык хирургия жайгашкан. Негизги кардарлардын басымдуу бөлүгү ошол жакка барышат. Анан бир аз эле арасынан эле бир бизге баягы жеке клиникаларга келип калбаса, негизги биздин баягы адистер, хирургдар ошол жакта иштешет да. Эки жакта тең иштесе болот. Жок, көбү эле ошол жакта иштейт. Баягы келген пациенттер, кардарлар дагы эмелер, оорулар ошол жакка барышат сразу эле. Көбү билишет да. Анан ошол жакта ошол эле баягы эң негизгиси бул жерде эмне операциялар жасалат, баягы ошол автокатастрофадан кийин или да бир ожог алгандан кийин денесинин кайсы бир бөлүгүн баягы толуктоо максатында ошону кайра калыбына келтирүү керек да. Бул деген негизи эң оор операциялардын бири да. Албетте. Эң оор операциялардын бири, кыйын баягы бир нече этаптан турган операциялар болот да. Бир жасалат, 3 айдан кийин экинчи этап, ошентип 2 жыл, 3 жылга чейин созулушу мүмкүн ал нерсе. Ошондой бизде анан жеке клиникаларда дагы негизи жасалат, бирок жок дебейм. Бирок меники өзүм айта кете турган болсом, мен баягы реконструкциялык операцияларды такыр жасабайм. Убакытты айтып калдыңыз да, мынакей сиз көз баягы реконструкциядагы убакыт керек 1 жыл, 2 жылга чейин баягы адам толугу менен айкынга чейин да. Сиздер жасалып аткан ушул эстетикалык түрдөгү операцияларда дагы бир эле операция менен бүтпөй, бир нече жол операция жасалган түрлөрү болсо керек, туурабы? Негизи эле басымдуу бөлүгү бир операция менен бүтөт бизде. Бирок ушундай кездер болуп калат, 2 же кээде дагы 3 этапка бөлүп жасаш керек болуп калат да. Ошондой кезде биз пациент менен сүйлөшүп, биринчи бөлүгүндө биз бул жерин жасайбыз, анан экинчисинде бул жагын, ошентип баарын бөлүп, эми максималдуу түрдө бир 3кө бөлүнөт да. Негизги бир 90% бир этап менен бүтөт. Мынакей ушул пластикалык операцияда бүгүн мен Google'да басып көрсөм, Кореянын фильмдери чыкты да. Анан ошол жерден бир Кореянын белгилүү актрисасы ойноптур, ал киши Семис айымды ойноптур дагы, анан ошо сиздерге окшогон колдорунан баягы көөрү төгүлгөн хирургдардын колуна түшүп, абдан сулуу, өзгөчө бир айым болуптур да. Бизде дагы ушул жерден суроо жаралат да, бир эле көзүмдү жазатпайм, толугу менен бир сүрөттө мен Анжелина Джоли болгум келет. Мага ушу Анжелина Джолинин сүрөтүн коюп туруп, ушундай операция жасап бериңиздер деп кайрылгандар барбы? Бар болсо жасайсыздарбы ушундай операция? Негизи кайрылат, чынында биз сүрөттү көтөрүп келип алып, бир моделдин сүрөтүн көрсөтүп, менден ушуну кылып бере аласызбы деп көрсөтөт да. Бирок биз баягы бардык нерсеге реалдуу карашыбыз керек да. Ал эч качан сыйкырчы эмеспиз деңиздер. Сыйкырчы эмеспиз. Кечиресиз, бизде да кечиресиз, телегөрчү бар экен, байланышта кабыл алып койгондан кийин сүйлөшсөк. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр, угатабыз. Угатабыз, саламатсызбы? Суроо берейин дедилем, саламатчылык. Саламатчылык бере бериңиз. Көзгө сурма жасаткандан кийин канча айда примерно айыгат? Чоң рахмат. Көзгө сурма жасатылган операция негизи баягы местный анестезия деп коет, наркоз берип уктатпайбыз, местный наркоз менен жасалат. И операциядан кийин бир жарым сааттан кийин үйгө кете берсе болот. Көз кайра баягы толук шишиктери кетип, более естественный болуп, өзүнүн формасына келгенче 1 ай убакыт керек болот.
1 айда кетип уже жакшынакай болуп формасына келип калат. Андан тышкары мен аябай катуу даярдандым, себеби бул тема мен үчүн өтө мындай табышмактуу, сырдуу тема болду. Басып көрсөм дагы ошол беттин бырыштарын жаздыра турган атайын уколдор бар экен да, ийне сайылат экен. Сиздер мисалы сиз ошондойлорду колдонуп жазайсыздарбы? Ал эмне уколдор негизи? Ал канча убакытка чейин кармайт, бетте бырыш кылбай да? Баягы беттин бырыштары өзүнүн бир степендери болот да. Кайсыл бир степенге жеткен ал хирургиялык жардам менен гана аны алса кетирсе болот. Анан да бир кайсыл бир кездерде ошол сиз айткан уколдордун жардамы менен бир убактылуу кезге чейин бака кармап турса болот да. Ошол ботекс деп коет, филлер, гиалуронка, ошондой нерселерди айтып. Аны негизи косметологдор жасашат бизде. Косметология деген өзүнчө бөлүм бар. Ошол жактан биз косметологдор менен чогуу иштейбиз да. Тыгыз байланышта. Тыгыз байланыштабыз. Ошол эле бет операциясына биз баягы хирургиялык түр менен подтяжка лица деп коет, көтөрүп жасагандан кийин бизден кийин косметологдорго жиберебиз. Кайсыл бир жерлерин дагы толуктап, эгерде аябай толук бир жакшы бир результат алабыз дей турган болсок, чогуу мен айтып аткан Анжелина Жоли кыла турган болсоңуздар анда чогуу сыйкырчы болот экенсиздер да. Сыйкырчы болуш керек, ооба. Айтсаңыз, мынакей баягы жеке суроо дагы кызык болуп атат да. Сиз мынакей канча жылдан бери азыр ушул операцияларды жасап жүрөсүз? 4 жыл болду. 4 жылдын ичинде өзүңүз чындыгында эле суктангандай, өзүңүз көрүп алып, мен чын эле ушундай сыйкырчы болуп, ушундай кереметтүү операция кылып жазадымбыз, айымды ушунчалык сулуу кылдым деп суктанган күндөрүңүз, операциялар болдубу? Болот, албетте, болот. Ал кезде ал бир эле жол эмес, ар дайым эле болуп келет. Демек сиз такта сыйкырчы урматтуу эле көрүүчүлөр, кайрыла бергиңиздер. Ал бир операциясынан кийин сиздер Анжелина Жоли болуп чыгат экенсиздер чындыгында. Бирок ошол эле кезде мен баягы өзүм самокритичныймын да. Эгерде пациентим аябай довольна болуп, баягы сүйүнүп атса дагы, мен өзүмө жакпай калышым мүмкүн да, ошол өзүм. Жакпаса кайра оңдойсуздар. Жок, эми дагы бир жакшыраак жасасам болмок деген. Бул жакшы нерсе. Бул жакшы нерсе. Анан кийин эгерде бир кандайдыр бир жерин бир кемчилдик болуп калса, мен көргөн нерсени эч качан жана кылбаймын да, баягы сиздики жакшы деп кетирип салбаймын. Эң жакшы бирок наоборот мен калтырып, могул жерин дагы кичине лучше кылсак болмок экен, мындай кылсак болмок деп баарын айтып всегда пациентке, пациент менен негизи эле баягы чынчыл болуш керек да, честный болуш керек. Вот ошондо гана экөөнүн ортосунда байланыш болуп, толук жакшы иштеше алат. Негизи эле мынакей телекөрүүчү башында кайрылып атты эле, сиздерге мырзалар кайрылды элек. Сиздер мырзаларга деле операция кылдыңыздар да, туура? Жана өзүңүз айткандай баягы спорт менен машыгып, токтоп калып, баягы ичинде майлар көбөйгөндөн. Мырзалар канчалык деңгээлде баягы уялбай сиздердин клиникага келишет. Негизи бул мындай биздин баягы чыгыш менталитети боюнча баягы пластикалык хирургка барыптыр десем мындай аябай жаман сезилет да. Негизи аял кишилерге караганда бир аз тартынышып келишет, канткенде дагы уялышат. Анан кийин биз негизи эле бизге келген пациенттердин баягы бүт эмесин эч жакка чыгарбайбыз да, эч ким билбейт. Купуя сыр бойдон калат. Купуя сыр бойдон калат. Ал баардыгы жакшы билет. Ошол эле баягы социалдык тармактарга чыгарып аткан баягы сүрөттөрүбүз, ал сөзсүз түрдө бизден операция болгон пациенттердин макулдугунан кийин гана чыгарылат. Жөн гана чыгарып салбайбыз да. Вот, анан кийин эркек кишилер баягы бир аз тартынышат, бирок биздин кабинетке киргенге чейин баягы пластикалык хирург операция клиникасына кирип баратса, бирөө көрүп калат деп коркушабы. Анан кабинеттин ичине киргенден кийин бир аз уже эме кылып проблемасын айтып беришип, эмне келген операцияны чечилет. Негизи эле биз билебиз, хирургдардын көбү мырзалар да. Эми бул жерден гендердик саясатты урматтуу эле көрүүчүлөр жаман кабыл албаңыздар, мага кызык болуп атат. Операцияны ушул биз айтып аткан эле ошо пластикалык хирургияда айымдар жакшы жасайбы же мырзалар жакшы? Кандайдыр бир стереотиптер барбы? Жок, антип айта албайм. Бөлсө болобу? Жок, эркектер жакшы. Мен айтып аткан себебим мындай, спецификалык операциялар болуп атат да, көздү баягы аялдар күн сайын эртең менен төп көзүн боешот, демек көздүн баягы формасын билишет. Жеңилирээк жасаганга дегенде мырзаларга салыштырмалуу дейм да. Ошол себептен балким айым хирургдар жакшы жасар деген чынын айтсам, дүйнө жүзүндө эле баягы хирургия тармагында айымдар дагы бар, эркек жакшы жасаган. Анан эркек баягы адистер дагы бирдей эле, чынын айтайын. Баягы эркек кишилер аял кишилерге караганда жакшы жасайт, аял кишилердин жөндө баягы все равно колунан келбейт деген нерсе болбойт. Аябай күчтүү айым хирургдар бар дүйнө жүзүндө аты чыккан. Баягы өзүнүн эркек коллегаларынан калышпай жасаган дагы
даже чоң жасаган операциялар бар да. Ошондой эле эркек кишилер деле. Болгону бул жерде санында эркек кишилер, эркек хирургдар көп, баягы кишилер азыраак. Анан бирок сапаты боюнча бирдей эле кетет. Кыргызстанда тактап айтсак Бишкек шаарында бүгүнкү күндө ушу сиздер биз сөз кылып аткан пластика хирургия боюнча клиникалар көппү? Көп. Азыр көбөйүп атат. Көп болгону демек бул жакшы да, конкуренция пайда болуп атат. Конкуренция болгон жерде сөзсүз түрдө сапат болот, туурабы? Бирок көп болуп атат, конкуренция деле болуп атат. Анан бирок сапаты жагын алып карай турган болсок, бир аз баягы ошол талапка жооп бербей турган клиникалар дагы пайда болуп атат да бизде. Ошол кичинекей бир помещениялерге катышып алып, анан именно ошол жерлерде операциялар арзан кетет анан кийин. Себеби дегенде текшер болуп, документтерди текшерип бир нерсе алып чыга турган болсо, албетте ал жерден бир кемчилдик табылып чыгат да. Анан баягы 100% легалдуу түрдө иштеген хирургдар, анан кийин клиника, анан кийин ошонун ичинде иштеген хирургдар аябай башка жактардан окуп келип, адискөйлөр, баягы өздөрүнүн лицензиялары бар хирургдар эч качан арзан баага жасалбайт да. Себеби бир эле нерсе бул ошолго кетирген нерсени эле актабайт ал акчасы. Эгерде ошол мен айтып кетпедимби 8.000ге жасайт кээ бир жерлерде депчи. Анан кийин ошол баягы бөлүштүрүп чыга турган болсок, ошол эле хирургдун даже могу Россияга барып келгенге бир эмеси жетпей калат да. Ошол жактарын ошон үчүн мен айтайын деген нерсем арзанга кызыга берип, арзан экен деп эле бара берген туура эмес. Арзандын суусу татып айтты. Ошол эле арзан жерге жасатып, бирок эртең эле ашып түшүшү мүмкүн да, он эсечи. Аны кайра оңдош керек болуп, чоңураак хирургдарга барат, кымбатыраак клиникаларга барат. Ошон үчүн туура тандаш керек. Эми көп кымбат операционный клиникаларга да, конечно, болбойт ал дагы. Анан кийин негизи эле туура бир орто чендеги акчасын дагы эме кылып, негизи эле эстетикалык хирургияда баягы акчасын биринчи оронго койбош керек. Эми баягы сиз экөөсү айтып аткандай эстетикалык хирургия бараткан адам бул баягы реконструкциядан айырмаланып, бул даярданып барат. Акчасын топтоп, адистерди карап, клиникаларды карап алып, анан даярданып барат. Демек, бул убакыты бар. 1 жылбы, 2 жылбы. Демек, мен сиз менен толугу менен кошуламын, тандап көрүп, сапатына карап туруп анан барыш керек. Ошону айтайын деп атканда, эстетикалык операция жасата турган болсоңор, арзанына кызыкпай, биринчи жолдан эле акчаны керектүү сумманы чогултуп барып жасатсак болот да. Анан кийин акчаңар жок болсо жасатпай эле кой. Жөн элечи акча жетпей атса эгерде ошол адискечи эстетикалык операциясы жок деле жашаса болот да. Ооба. Өмүр бою биз ата-бабалар операция жашап келишкен. Андан көрө жакшысы жасатпай эле койгон жакшы. Арзанына кызыккандан көрө. Эгерде мүмкүнчүлүк барбы, анда жакшы текшерилген клиника бар жасаткыла деп айтам мен. Рахмат. Урматтуу Нуртилек мырза, биздин убактыбыз акырындап соңуна келип жетти. Мен сизге 1 мүнөт убакыт берейин. Сизди көрүп аткан жалпы теле көрүүчүлөргө каалоо тилек айтып кетсеңиз болот. Жалпы эле кыргыз элине тынччылык каалаймын. Анан кийин эң айта турган негизги нерсе, мен бул жерде көбүнчөсү жаштарга бир нерсени айтып кетет элем да. Эч качан өзүңөрдү чектеп койбой, аракет кылып, аракетчил бол. Анан кийин билимден эч качан качпагыла. Анан дагы эрте эле мектеп бүткөн кезден эле акчага кызыгып иштейин деп баягы көп жаштарыбыз чет өлкөлөргө кетип калып атат да. Ошол нерсени биз токтотолу да. Мен айта турган нерсем ошол. Көбүрөөк билим алып, мындайча айтканда өзүңөргө вкладывать эткиле да. Көп жактан билим алып келип, анан бизге кайра Кыргызстаныбызга кайтып келсеңер буюрса, мен ишенем, биз именно биздин поколениядагы буюрса жаш адистер биз мамлекетибизди алдыга алып кете алабыз да. Бардык үй бүлөгө тынччылык каалайм, токчулук каалайм, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Рахмат Нуртилек мырза, сиз менен сүйлөшүп отуруп, чындыгында мен бир нерсени байкадым. Өсө турган, анан өз кесибиңизди сүйүп, сыйлап, баалай билген адис экениңиз байкалып атат да. Ийгилик сиздерге, кардарларыңыздар каалагандай көп болсун, бирок сиздер сапаттуу операция жасаганга аракет кылыңыздар. Негизги баягы максаттарыбыздын бири ошол. Чоң рахмат. Ийгилик сизге. Сизге да чоң рахмат. Рахмат. Ушуну менен урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.